Бүгүн 4-июнь күнү Тянь-Шань балык чарбасында аталган чарбанын мыйзамдарга ылайык иш-аракеттерди жүргүзүүсү, пайда болгон көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору, балык чарба тармактарында жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер менен жеринен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Тянь-Шань форель ишканасынын негизги багыты чет өлкөлөргө форель балыгын жана уу эттерин экспорттоо болуп саналат. Кыргызстандын балыгы экологиялык таза продукция болуп эсептелинет. Европа жана Россия өлкөлөрүндө күнүмдүк турмушта колдонулгандыктан форель балыгы уу этине болгон суроо талап өтө жогору. Кыргызстандын табиятынын ылайыктуу шартында бул тармакты өнүктүрүү дагы жеңил болуп саналат. Маселен, республика боюнча 700 000 тонна балык өстүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Албетте, мунун баарына өлкөбүздөгү таза суулардын көптүгү себепчи боло алат. Биздин негизги максатыбыз бул экспортко чыгаруу, форельди өздүрүп, экспортко Кытайга, ЭС өлкөлөрүнө экспорттоо да биринчи максатыбыз. Ошого биз логистика центр курайлы деп өкмөт мүчөлүгүнө кайрылып келатам ушул күнгө чейинчи. Бүгүн заседание болду, буюрса чечилди деп ойлойм. Жана көргөзүп кеткен жагыбызга өзүбүз логистика центрди курабыз, холодильник, шоковый заморозка, анан экспорт кылабыз да. Өзүбүз негизи баштаганыбызга бир жыл болду. Биз өзүбүз азыр өздүрүп аткан балыктарды биз өзүбүздүн эле клиенттерге, өзүбүздүн эле ушул эле региондордун, Жайыл, Панфилов районунун тургундары алып кетет. Биз негизи азыркы баштадык 300 000 тонна, 300 тонна өстүрөйлү деп атабыз, 300 тонна. Келечекте 2000 тоннага чейин балык өстүрөбүз да. Азыр 300 000 тонна балык өстүрөйлү деп атабыз, 300 тонна. Учурда жогорку сапаттагы адал форель жем өндүргөн Татарстандын Бугульма шаарындагы жаңы завод менен келишим түзүлгөн. Жем Кыргызстандын аба ырайына ылайыкталып, атайын буйрутма менен даярдалат. Ал эми бул тапта Тянь-Шань форель ишканасында айына 300 000 балык икрасын инкубация кылууга мүмкүн. Ал жактан чыккан чабактар атайын көлдө кармалат. Ошондой эле 500-600гө жакын бука бата турган сарай бар жана аларды чөп менен камсыз кылууга жеткиликтүү айдоо жерлери бар. Бирок тынымсыз экспорт жүргүзүп, чарбаны өнүктүрүүгө логистикалык борбордун жетишсиздиги тоскоолдук жаратууда. Анын жоктугунан ишкерлер эттерди арзан сатууга дуушар болуп келишет. Ишкананын негизги максаты жарандарды жумуш орундары менен камсыз кылуу жана өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү экенин аталган ишкананын өкүлдөрү баса белгилешти.